уже милицияга кайрылбай калды, ГКНБге кайрылышат да. Тартышасың, урушасың. Кийинки шайлоого да аз калды. Бул саясатка аттангандан кийин сен бардыгына даяр болушуң керек. Издегениңизди таптыңызбы? Эпилепсиянын судорогаларды токтоткон дарылар Кыргызстан боюнча жок болуп атат. Жаратман саясатчы деп кимди эсептейсиз? Кимисин атаса ошондо? Президентти жаратман деп айтса болот. Камчыбек Кыдыршаевич ушул зордук зомбулукка каршы болуп чыкканда ушунча сүйүндүм. Эмне үчүн аялдардын депутат болгону маанилүү деп ойлойсуз? Чүн бул тозок. Кээ бир учурларда мушташканга дагы Мырза депутаттар менен бирөө менен урушуп кетсең, дароо эле мындай миңдеген просмотрларды топтойсуң да. Бардык маселелерди ГКНБ менен чечсе болот деген ой пайда болду да. 1, 2, 3 никелерден кыйып алып, ар бир никеден 1-2ден балдары бар, анан таштап коюп кете беришет. Өкмөттүн бул багытта ишине нааразычылыгыңызды дайыма билдирип келесиз? Тилим тешилди деп айтсам да болот да. Адам амнистияга чыгып кетти да. Омурбек Черкеш чындап эле ички дүйнөсү да өтө бай киши да, анан таптакыр эле талкалап жаңыдан жасаш керек.